Бүгүн 3-октябрда жогорку кеңеште өкмөттүк саат өттү. Жыйында билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо жана спорт бөлүгүндө Кыргыз Республикасында балдардын укуктарын ишке ашыруу жөнүндө маселелер каралды. Өкмөттүн маалыматына караганда, акыркы 4 жыл аралыгында 4141 бала асырап алынган. Анын ичинен 93 бала чет өлкөлүк жарандардын камкордугунда. Бул учурда эл өкүлдөрү асырап алган балдар кандай шартта жана кандай мыйзамдарга ылайык берилип жаткандарына кызыгышты. Бүгүнчө бул мынакей 88 бала ошонун ичинен Кошмо Штат Америкага кеткен экен. 1 бала Финляндияга, 2 бала Швецияга, 2 бала Канадага. Анан сиздин сурооңузга кандай буларды мониторинг жүргүзүп турат? Бул биринчи очередте ошол биздин өкүлчүлүктөр аркылуу дайыма ошолор менен байланыш болот. Анан жылына 2 жолу ошол үй бүлөдө баланын абалы жөнүндө отчет берип турушат. Сүрөттөрү менен мындай постоянно мындай мониторинг болуп турат, ошолордун абалы кандай экенин. Рахмат. Анан көбүнчө айта турчу нерсе бул ушу 93 бала тең чет мамлекетке кеткен, бул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген көбүнчө ошондой балдарды алышат экен. Биздин жарандар баягы 1 жашка чейинки балдар болсо, анан ден соолугу жакшы балдар болсо деп талап болот экен. Чет мамлекетке кеткен балдар ошо уже чоңоюп калган балдар, анан жанагы ошо инвалид балдар кетет экен көбүнчөсү. Эл өкүлү Айтмамат Назаров мамлекеттик бюджеттин 4/1 бөлүгү дал ушул билим берүү тармагын жакшыртууга сарпталат. Бирок ошондой болсо да, бул тармакта көзгө көрүнүктүү, системалуу иштер жүрбөй келет. Буга мисал мектепти аяктап жаткан окуучулардын тең жарымы жалпы мамлекеттик тестирлөөдөн өтпөй келишет. Ал гана эмес, бир класста 55 окуучудан окуган мектептер бар. Мындай учурда министрлик эмнени карап, каражатты кайда коротуп жатат деп сындады. Бир эле класста 16 класска чейин класс бар экен. А, Б, В, Г деп 16га чейин бар экен. Анан 50дөн бала. Ошол эле учурда башка мектепте мектеп бош турат да. Бул маселени дагы мындай системдүү караш керек болуп атат да, урматтуу Айтмамат Кошоевич. Негизинен мамлекет боюнча 2262 мектеп болсо, анын ичинен 159 бул ушул 3 сменада иштей турган мектептер болуп атат да, мындай гибкий график менен. Бул мектептин жетишсиздиги дагы, анан негизинен ушундай процесстер бул ушул Бишкек шаарында, анан ушу Бишкектин төгөрөгүндө жанагы новостройкаларда байкалуу болуп атат. Анткени бул жерде жана Чүй облусунда, анткени бул жерде эң эле көйгөйлүү маселе бул баягы миграция маселеси турат дагы. Кыргызстан светтик өлкө болуп саналганы менен бүгүнкү күндө мектептерге караганда мечиттердин саны көп. Ал тургай ар бир мечиттин алдында диний окуу жайлар ачылып, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал жакты бүтүргөн студенттердин айрымдары согуш жүрүп жаткан Сирия өңдүү мамлекеттерге кетип калган учурлар буга чейин катталган. Мындай учурда мамлекет тарабынан диний окуу жайларга кандай көзөмөлдөр жүргүзүлүп турат дейт эл өкүлү. Религиозный интернатных учреждений 12 и 688 бала ошол жерде тарбия алып атат деген бар экен да. Бул эмне деген религиозный учреждениялер кай жыл мыйзамдын негизинде иштеп атат или кай жыл регламент негизинде иштеп атат? Конституция тарабынан кепилдикке алынган билим берүүгө укуктар бар. Ал боюнча милдеттүү түрдө ошо башталгыч, орто билим алууга укуктуу. Ошондон бирге бүт ыйгарым укуктуу органдар ушул медреселердин алдында билим окуп аткан балдардагы мындай жалпы билим алгандыгын камсыз кылуу боюнча тийиштүү иш-чаралар көрүлүүдө. Ошондой эле эл өкүлү Жанар Акаев Оганстандан былтыр көчүрүлүп келген этникалык кыргыздардын көйгөйүн да көтөрүп кетти. Окуу жылы аяктаган соң жайкы каникулга эс алуу үчүн туулган жерине кеткен памирлик кыргыздар учурда билим алуу үчүн Кыргызстанга кайра кайтып келүүсүндө чек арада бир топ көйгөйлөр жаралып жатат. Ошол себептен бул маселени тез аранын ичинде эки өлкө ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп чечилүүгө тийиш дейт. Оганстандан жанагы жайкы каникулда кеткен 11 бала кайра келип Кыргызстанга билим алууну абдан каалоосу күч, бирок өтө албай атат да. Ушун Тажикстандын тышкы иштер министрлиги менен элчилик аркылуу сүйлөшүп туруп, ошол 11 бала келсе, азыркы нарында дагы 6 бала билим алып атпайбы? Абдан мыкты. Мен кече барып көрүп келдим. Буга чейин сиз өзүңүз да барып таанышып келгенсиз. Абдан мындай билим алууга өтө ынтызар. Жанарбек Кубанович, кече биз ушул маселе боюнча чогулдук. Анда бир топ маалымат бар. Мен сизге анан мындайча айтып койсом болот. Анткени кээ бир эмелери мындай жабык түрдө экен да.
Эскерте кетсек, буга чейин интернет тармактарында Оганстандан келген памирлик боордоштордун кыргыз өкмөтүнө нааразы болгон видеолору тараган. Анда эгер мамлекет алардын жашоо шартын ыңгайлаштырууну камсыз кылбай турган болсо, кичи мекенине кайта тургандар айтылат. Анткени үй бүлө мүчөлөрү бир очокто жашабастан, ар кимдин үйүндө күн өткөрүп келгендерине нааразы болушкан. Анан азыр эч нерсе жок, анан элдин үйүндө так кандай отурабыз. Анан эми бизге шарт түзөп берсе майлы, биз анда калабыз. Бизге шарт түзөп бере албаса, онда чыгарабыз, кетебиз. Мен мына 2 күн мурун памирлик кыргыздар менен жолугуштум. Алар ошол көчүрүп келди кыргыз өкмөтү, бирок азыр көңүл бурбай калды деп. Ошол нарындан куланактан жер белип берүү маселесин, алардын же жери жок, же жашаган жеринен маселе болуп, азыр бир топ мындай өкмөттүн көңүл буруусу токтоп калыптыр да. Нарында элдин аябай жакшы кабыл алганына, көңүл буруусуна мындай көп жардамдарына аябай ыраазы. Бирок өкмөт ошол көчүрүп келиши келди, бирок ошо жер бөлүп бербей, азыр кыйналып атышыптыр. 2 үй бүлө мына жакын арада кетебиз деп атышат. Анда бүтүндөй өлкө уят болобуз. Ошон үчүн бүгүн сөзсүз вице-премьер-министр ошо памирлик кыргыздардан кабар алып, алардын маселесин угуп келиш керек. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө айрым депутаттар вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын ишине нааразы болуп, сынды айтууга жетишти. Сиздин берген маалыматыңыз баягы эски жомоктордун эле бирөө болду да. Бул жомок. Бир конкреттүү эч нерсе жок. Мына сиз вицеге кеткенде мен бир топ сүйүндүм эле. Ушул кыз тыңгыз барып иштеп берет деп. Негедир жумуш жок болуп атат да. Бул эле тарап эмес, бардык жагынан. Мындай болбош керек. Канча балдар кыйналып атат. Алар телефон чалмак турсун, каяка барышын билбейт. Алар жөнүндө маселе жок. Мен сиздин позицияңызга эч түшүнбөй жатам акыркы мезгилде. Же сиз Бабановду президент болот деп ишенип алып, максимум Жээнбековге иш айтып атасыз, же билбейм эмне болгон. Берип атканда бирөөлөр жеке бирөөнүн аброюна сөз тийгизип, мына эскиче кошоматчылык, интриганство менен алектеген кишилерди мына тыйып коюш керек да. Ким кошоматчы экенин, кимдин аркасынан ким кирип жүргөнүн, кандай интриганствону түзүп атканын эл билет. Мына алыс болоюк да. Жашынакай конструктивный өкмөт менен сүйлөшүп атабызбы? Суроону ошону берейик. Бөйрөктөн шыйрак чыгарпа деп кошоматчыларды угуп бербей. Биз баарыбыз билебиз кимдин кошоматчы экенин, кимдин кошоматчы эмес экенин. Маселе ишти алдыга жылдырыш керек. Өлкөдө болуп аткандын баарын көрүп атабыз. Бизде продукты питаниядан баштап бардык жерде проблема бар. Муну чечиш керек. Улуттун келечегине зыян келтире турган нерселер болуп атат. Биз мына балдардан баштадык. Бирок эч нерсе чечилбеди. Мен ошо жөнүндө айтып атам. Ушул жерде мына силер айтып атасыңар, вице-премьерди колдош керек деп. Мен колдогом. Тыңгыз иштейт деп. Тилекке каршы мына барганына бир топ болду, бүгүн жыйынтык болбой атат да. Эмне жөнүндө айтып атат? Же Бабановду колдобогону жалганбы? Алтынай Өмүрбекова вице-премьер-министр кызматына келгенге чейин Республика Ата Журт фракциясынан депутат болгон. Ал вице-премьер-министр кызматына Республика Ата Журт фракциясы парламенттеги көпчүлүк коалициясына кошулгандан кийин барган. Жолдар Бузумов, Канимет Биримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.